Фаберлик приложениясыны Google'дан көчүрөбүз. Фаберлик приложение деп жазабыз жана мобильное приложение деген чыгат бул жактан. Ошону баскандан кийин ылдый жакка түшөбүз. Скачивание деген бар. Скачатьты басабыз. Бул Google'дан биз бир гана даны басабыз. Бир гана эмени көчүрө алабыз. Установить дегенди басабыз. Google'дан iPhone'дан башка баардык телефондорго Google'дан приложение көчүрөбүз. iPhone'го эле App Store'нен көчүрөбүз. Мынакей ушинтип чыгып турат, кичине ожидание болуп, анан открытьты басабыз. Открытьты к покупками деген мынакей бизге приложение ачылды жана профилге өтөбүз. Профилге өткөндө мына өзүбүзгө личный кабинет ачышыбыз керек. Сизге логин ключ барган, ошон үчүн войдтини басасыз. Войдтини басып, мынакей үстү жагына логин, асты жагына ключ жазасыздар. Үстү жагына мына логин жазылды, астына ключ, войдти дегенди басабыз кайра. Эч кандай зарегистрировать дегенди баспаңыздар. Войдтини басканда мынакей өзүңүздөрдүн личный кабинетиңиздер, фамилия атыңыздар, логиниңиздер чыгып калат. Корзинага өтүп, адрести тандап кетире бересиздер заказ.